Түп районунун Ойтал айылында Алдайыр ататындагы 120 орунду балабакча пайдаланууга берилди. Жаңы балабакчанын имараты 70-жылдары курулуп, Советтер Союзунун мезгилинде 20 жылда иштеп, орус тилдүү тайпада жеткинчектер тарбияланган, кийин жеке менчикке өтүп кеткен. Ал ортодо намазкана, медресе жана мээрим булагы балдар үйүнө берилген. 2019-жылы мамлекетке кайтарылды. Өнүктүрүү фондунан капиталдык ремонтко 4 миллион сом каржыланыптыр. Эмеректерине болсо 2,5 миллион, анан жергиликтүү айыл аймагынан, айыл өкмөтүнөн 1 миллион сом каржыланды. Айылдын эли дагы ушу балабакча ачылып кетсе экен деген максат менен ар бир түтүн акча чогултуп, площадкама брусчаткасын куруп беришти, артына склад салып берем деп жатышат. Айылдын элине да ыраазычылык. Бүгүнкү күндө улук, орто жана кенже тайпа болуп, жалпы 4 группа ачылды. Анын бири орус тилинде иш алып барат. 20 адам эмгектенет. Буга чейин балабакчанын жоктугу көйгөй жараткан. Буюрса рас, мына 2 жылдан бери катуу аракеттенишип, айыл башчылар, айыл өкмөт, депутаттар, айылдагы балдардын жардамы менен аябай жакшы балабакча ачылды. Биз ушуга аябай сүйүнүп атабыз. Өзүмдүн да неберелерим бар, үйдө алар деле эч нерсе түшүнбөйт экен үйдөн. Андан көрө садигибиз болуп, ушул айыл балабакча болуп аябай жакшы болот экен бизге. Ушунчалык сүйүнүп атабыз. Ушу буюрса садик ачылды, быйыл жакшы болду балдарга, келиндерге, иштебеген келиндер иштеп башташты. Садикке барбаган кички балдар садикке барып башташты. Ошо ачылганына сүйүнүп жатабыз. Ошо бүгүнкү ачылышы менен куттуктайм. Балдар дагы көбөйө берсин, иштеген келиндер көбөйө берсин. Ошо садигибиз өркүндөп өсүп, дагы мындан да жакшы садиктер курула берсин көп жерде. Ушуну менен Түп аймагындагы 9 айылда 11-чи жаңы балабакча ачылды. Учурда дагы Санташ, Кең Суу жана Михайловка айылдарында 100 орунду балдар бакчасы салынууда. Алардын курулуш иштери келе турган жаңы окуу жылына чейин бүткөрүлүп, ишке берилет. Гүлбарчын Молдоева, Асылбек Касиянов, жаңылыктар, Түп району.